Ош шаарындагы жападан жалгыз балдардын ден соолугун чыңдоо борборунун имараты 1955 жылы курулган. 50 жылга жакын убакыттан бери бул борбордо бир да жолу оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Мындан улам дарыгерлер балдардын ден соолугун чыңдоодо бир топ эле түйшүккө түшүп келишкен. 3 ай мурда ремонт иштери башталган бул борбордо учурда 80% иштери аткарылып калды. 2 кабаттан турган имарат толугу менен жаңыланууда. Чатыры, айнек терезелери, электр зымдары алмаштырылып, дуалдары көчүрүлүп, шыптары жаңыланды. Аталган борборго ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар кайрылгандыктан арабада отургандар үчүн лифт орнотулууда. Мекеменин башкы дарыгеринин айтымында шарттардын начардыгы дарылоодо кыйынчылыктарды жаратып келген. Кийинки абалы өтө начар болуп, балдарга дагы көп тоскоолдуктар жаратылган. Себеби дегенде бул жерге балдарыбыздан жаш бөбөктөр, 14 жашка чейинки балдар, ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар келмек. Анан пандус болгон эмес. Анан дарыланууда бир топ кандай неудобство жаратылган. Азыр Кудайга шүгүр, эми баарды каралып чыкты, пандус да каралып чыкты. Ашканасы жок болчу, ашканасында каралып, ашканасында дагы ошо канча 70 койкага ылайыкталган бул реабилитациялык борборго ошо 70 койка, 70 балага арналган эмеректери менен кошо каралып атат. Кыймыл таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунун ремонт иштери август айынын соңуна чейин аяктайт. Бул үчүн жергиликтүү казнадан 43 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ушундай эле капиталдык оңдоп түзөө иштери шаардык төрөт үйүндө да жүрүүдө. Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынан билдиргендей, буга чейин жеке тараптарга өтүп кеткен төрөт үйүнүн 3 кабаттуу имараты толугу менен жаңыланып, жакынкы күндөрү ишке берилет. Мындан сырткары, Ош шаарында 4 мектепте жана 2 бала бакчада капиталдык ремонт иштери жүрүүдө. Алардын баары дээрлик жарым кылым бою оңдоого муктаж болуп келген имараттар болгон. Республикалык бюджеттин тизмесине бүгүнкү күндө эскилиги жеткен, оңдоп түзөөгө муктаж болгон Гагарин мектеби, Керметоо мектеби, Нариманова мектеби, Мээрим бала бакчасы, Данек бала бакчасы дагы алдыда тизмеде турат. Ошолордун тизмелери кирип, бүгүнкү күндө долбоордук иш кагаздары даярдалып жатат. Курулуш башталган, оңдоо түзөө иштери башталган объекттер дагы бар. Азыр кызуу жүрүүдө. Сентябрга бүтүргөнгө аракет кылып атабыз. Келечек балдардын чыгармачылык борбору, алар да капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатат. Жыл соңуна чейин дагы бир топ мекемелердин имараттары оңдолот. Бул үчүн учурда долбоорлоо иштери жүрүп жатканын шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынан билдиришти. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.